Бул Дордой базары. Мында бири соода сатык менен алектенсе, бири араба түртөт, дагы башкасы тамак аш сатат. Айтор 10 миңден ашуун адамдын турмуш тиричилиги мына ушул базарга байлануу. Дордой базарында 10 жылдан бери араба түртүп жан багып жүргөн Мирлан Канаевдин тагдыры өткөн кеткенди кызыктырбайт деле. Базарда соода кылган адамдар тескерисинче ага жакындабай качып турушат. Анткени каарманымдын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, сүйлөй албайт, ар дайым шилекей агып турат. Кайгы муңу ичинде катылган замандашыбыздын тагдырын угуп олтуруп, эмнеге, эмне үчүн деген суроолорго жооп таба албай кала бересиң. Ооба жок деп кол жаңсоо менен түшүнүшөлү бири-бирибизди. Үйдө бул жашаганга кайсыл жактан ким таап берди сизге? Дордойдо иштегендерби? Канча бир туугансыз? 3 бир туугансызбы? Сиз менен 3-өө, Экөө кайсыл жакта? Айылдабы? Бирөө бул жакта, бирөө айылда. Сизге жардам беришпейби алар? Барбайсызбы аларга? Таарынышып кеткенсиздерби? Эмне үчүн? Эмне таарынычтыбы? Акча сурай беришеби? Сизден акча сурай беришеби алар? Үйлөнүп жайланышкан, бала чакалуубу? Ата энеңиз качан каза болду эле? Сиз кичинекейиңиз делеби? Сиз эмнеден ушу төрөлгөндө эле сүйлөбөй төрөлгөнсүзбү? Сиз кичинекей кезиңизде ойнотуп атып түшүрүп алышканбы? Агаларыңызбы? Ошого таардым катышпайсызбы? Андан кийин больницага көрүнгөн жоксузбу? Ооруканага барган жоксуздарбы? Мирлан Канаев Дордойдун айланасындагы үй деп атоого болбогон кичинекей батирде баш калкалайт. Туурасы 2 метр, узуну 4 метр болгон жерде жай мезгилинде эптеп жашаса болчудай. Бирок кышында эшик терезесинен суук кирип турса, оорукчан кишиге оор болуп калары анык. Ошондуктан ал 4 чарчы болсо да жер болсо эптеп бир бөлмөлүү үй салып алсам деп кыялданат. Канча төлөйсүз квартирага? 2 миң? 2 миң төлөйсүзбү? Ушул жергеби? Эми сизге ушул өзүңүз айтып турсуз, ошол Дордойдо чогуу иштеген эжелерге жер берилсе, эптеп өзүм үй салып алат элем деп. Мектепте окуган эмес турбайсызбы? Үйлөнгөн дагы эмессиз. Үйлөнгөн эмессизби? Сизге ошол жерде базардагы эжелер дагы тамак ашыңызга жардам берип турушат турбайбы? Андан башка дагы колуңузду дагы ооруйт дешет, мындай кармай албайт деп. Кармай албайсызбы? Ал жактагы Дордойдо араба түртүп жүргөндө сизди кагып силкип, буюм териңизди алып алган адамдар болобу базарда? Жокпу андайлар? Жардам берип эле турушат, баары? Ошол жактагы эже айтып атпайбы? Уюлдук телефонун, анан велосипедин алдырып жибериптир, алып коюшуптур деп. Ошондойбу? Андай эмеспи? Эртең менен кетип, кечинде келет турбайсызбы? Тамак ашыңызды кантип жасап жей аласызбы? Кирге кийимдериңизди өзүңүз жуйсуз, Тамак ашыңыздычы базардан ичип келесизби? Ичип келип анан жатып аласыз, Агаңыз алып турабы пенсияңызды? Канча аласыз? Билбейсиз, 2 миң. Мирлан Канаевди базардагылар Мурат деп таанышат. Өзүнүн айтымында 1971 туулган. Соодагерлер каарманыбызга колдорунан келген жардамдарын аябайт. Тамак аш, кеде кийим кечектеринди алып берип турушат. Алардын да жалгыз суранычы Мирлан Канаевга өкмөт жер бөлүп берсе, үй салууга өздөрү деле кол кабыш кылмакпыз дешет. Бунун өзүнүн аты паспорт боюнча Мирлан экен. Азыр фамилиясын айтам. Паспорту менде болчу. Недавно өзүнө бердим да, айылга барам дегенден. Анан бул сүйлөбөйт, таптаза сүйлөбөйт, жаңсап. Анан шилекей вообще токтобойт.
Көп кишилер коркот да буга тачкага салгандан. Анан биз коркпогула, бул жеткизет, сүйлөбөгөн менен акыл эси нормальный деп клиентти алып беребиз. Суранбайт байкуш, жашоо шарты абдан начар. Анан айтат да, эгерде мага жер болсо, хотя бы 4 соток мен үй салганга кудуретим жетет эле, могу коробкадан эптеп чогултуп 1-2 комната времянка салып алат элем дейт да. Эгерде өкмөттөн кичине жардам болсо, анан биз деле бияктан кайрымдуулук кылып, анча-мынча цементин, шиферин топтоп берет элек. Бул нормальный дагы сүйлөп эмесе тачкага сүйлөп, давайте тачка дейт эле, сүйлөй да албайт да. Анан баягы шилекей токтобой турса элдер коркот да, мынданчы. Бирок акыл эси аябай эле нормальный. Бизге жаңсап көрсөтөт. Биз уже түшүнүп да калдык анын жаңсоосу менен ошол. Ошентип муну как-то бул ооруп калса баягы издеп бардык. Көрсө ичим ооруп атат деп ичи көгүп кетиптир, доктурга алып бара албай калдык. Инвалид. Колу да көп жарабайт. Ушул биздин жаныбызда эле жүрөт. Ушул 3-4 контейнер ортобузда жүрөт да ошол. Жазында кыйналбайт, жүрө берет. Иштепчи буга мына жердеги бүт бардык контейнерлер тамак алып беришет, ишин любой ишти кыла берет. Айтканда жумшаганда кетет, тамагын алып беришет, анча-мынча кийимдерин алып беришет. Бирок кыйналган жери ушу кайрымдуу адамдар болсо, жашоо шарты өтө оор, өз 71-жылка, жашы 40-тан ашкан, жазында кыйналбай жүрө берет, бирок мына оорулуу болгондугуна байланыштуу кыш келгенде өтө кыйналып калат да. Мына жерлери суу болот, Муратке. Кыйналып калат. Ошого турак жайы да жок. Бул киши менен эч ким чогуу жашабайт. Анан буга окшогондор бүт бардыгы тиленип жүрүшөт. Ошондуктан Мурат байкенин дагы бир жакшы жери болсо, өзү деле үй салып алмак. Бул жерде кыргыздардын бардыгы ал баланы колдойт. Биз товар алабыз, товар алганда бир алганда бир 30-40 коробка алабыз. Ушу коробканын баарын ошол балага беребиз. Андан тышкары тамак ашын алып беребиз. Кийим кече, мына күз келгенде мен үйдөн өзүм лично журкан, жастык, плед, куртка ушундай жардам берип турам да. Анан бул жерде көп эле жардам беришет, акчалай. Мисалы үчүн орозо битирде бардыгыбыз ошол балага бердик. Ошо мейиздин баасы менен колдон келишинче көп жардам бергенге аракет кылабыз. Үйгө барам деди, үйгө барганда да акчалай жол кирет, андай алып бердик. Анан өзү ушу оорукчанына карабай, кыштыр, жайдыр эмгек кылат. Кыштын күнүндө деле ушу коробка чогултат, тачка сүйлөйт, оюн түшүндүрүп айталдай аракет кылат. Анан бирок биз кичине мына ушунча жылдан бери таанып калып, кичине түшүнүп калдык да. Анан анча-мынчаларды түшүнбөйт. Анан бул жерден эч ким кордобойт аны. Наоборот, бирөөлөр неме кылса биз болушуп турабыз. Анткени биз уже тааныйбыз да. Анан тааныбагандар качып мындай бир неме кылышат да. Биз ушу клиенттерди таап берип, ой бул жакшынакай эле бала жеткизи берет, арзан жеткизет деп клиенттерди салып беребиз. Агасы бар экен айылда, ошо агасынын кыздары бар экен, ошол балалуу болду деп ошолорго костюмчук алып берип, акча жөнөтүп турат да. Анан пенсиямды да ошол агам алат деп айтат бизге. Ошо пенсионный книжкасын көтөрүп жүрөт, бирок ошол колунан келген жардамын бергиси келет айылга, өзүнүн ушунайына карабай. Анан аябай эле жардамга муктаж бул киши. Мирлан Канаевга окшогон адамдар агымгеги менен акча тапмак тургай тилемчилик кылып, кээ бири сел саяк болуп кеткенин көрүп эле жүрөбүз. Үзүлбөгөн үмүт менен таңдан кечке базарда араба түртүп жүргөн Мирлан Канаевдин тагдыры мына ушундай. Бул нерсе айрымдарга сабак болсо, кээ бирлерин боорукерликке, кайрымдуулукка, жашоосуна ыраазы болууга түрткү болот деген үмүттөбүз.